Жусупбек Коргонбай уулу Шайырбек Ташиев менен болгон сүйлөшүүнүн чындыгын тастыктады. Ошол эле учурда бүгүн Шайырбек Ташиевке тиешелүү дагы башка сүйлөшүүлөр жарыяланды. Жогорку кеңеште бүгүн президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, Камчыбек Ташиев кеткенден бери абалы олку-солку болуп турган депутаттар президентке болгон лоялдуулугун көрсөтүп, ким көбүрөөк мактайт деген конкурс болуп кете жаздады окшойт. Ал өз сөзүндө Садыр Жапаров депутаттарды түндүк түштүк деп бөлүнбөөгө чакырып, акыркы болгон 75-тин катын эске салды. Ага суроо берген депутаттар УКМКнын ишмердүүлүгү, соттордун саясий кызыкчылык менен чечим кабыл алгандыгын, ошондой эле мамлекеттик ипотека боюнча маселелерди көтөрдү. Ал эми Эрулан Көкөлов кайрадан эле депутаттарды эч ким сыйлабай калгандыгына наразы. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыңкы мүнөттөрдө депутаттардай болуп кысылбай, ачык талкуулайбыз. Сиздер өз пикирлериңизди комментарийлерде калтырып, лайк коюп, колдосоңуздар болот. Ал эми студияда адаттагыдай эле мен Перизат Сайпурхан, саламатсыздарбы? Бүгүн жогорку кеңеште президент Садыр Жапаров кайрылуу жасап, депутаттардын суроолоруна жооп берди. Албетте, депутаттардын суроолору курчтугу же ачуулугу менен айырмаланбастан, көпчүлүгү комплиментардык сөздөр менен башталып, Жапаровдун тушунда дүркүрөп өнүгүү жолунда түшкөндүгүн айтылды. Алгач өз билдирүүсүн баштаганда эле президент депутаттарды элди бөлүп чарбоого чакырды. Анын айтымында акыркы 5 жылда өлкөдө түндүк түштүк деп бөлүнүүнү жок кылуу үчүн акимдерден сотторду ротация кылып, ал жыйынтыгын берип жатат. Ал эми ротация кылуунун кезеги эми студенттерге келген. Жакында жогорку кеңеште бир окуя болду. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Айрым депутаттар бөлүп жарууга аракет кылышты, тиги тарап, бу тарап деп. Бирок убагында токтотуп калдык. Урматтуу депутаттар, элдин элегинен өтүп, шайланып келген эл өкүлдөрү сиздер ушинтип олтурсаңыздар, анан карапайым эл каяка барат деген ой келди да мага. Ошондуктан мындан ары андай терс иштерди жасабайлы, мындай бөлүнүп жарылуу мамлекеттүүлүккө коркунуч жаратат. Мен ушундай болуп, илгертен бери келе жаткан бөлүнүүнү акыры жок кылам деп өзүмө сөз бергем. 5 жылдын ичинде байкасаңыздар керек, кадимкидей бөлүнүп жарылуу деген жок болуп калган, андай сөздү унутканбыз. Мисалы, акимдерди, сотторду, жана башка мамлекеттик кызматтекерлердин бардыгын ротация кылганбыз. Жыйынтыгын жакшы берип атат. Бүгүнкү күндө башында эле жыйынтыгы жакшы башталган, азыр дагы өзүнүн жемишин берип атат. Эми Кудай буйрса алдыда келе жаткан убакта эмдиги жылы студенттерди дагы ротация кылабыз. Мисалы, жалпы 10 000 бюджеттик орун берет экенбиз. Ошонун 5 000 түндүккө, 5 000 түштүккө беребиз дагы. Студенттерди толук ротация кылабыз. Түндүктүк студенттер түштүктөн барып окуйт, түштүктүктөр түндүктөн келип окуйт. Мен былтыр март айында тапшырма бердим элем, ушу быйыл 26-жылдын сентябрында ишке кирип кетсин бул деп. Бирок тилекке каршы биринчиден акча каражат кичине тарчыктык болуп, анткени Шанхай кызматташтык уюму бизде өтөт, көчмөндөр оюну өтөт, официалдуу визиттер менен же болбосо мамлекеттик сапарлар менен дагы келчү президенттер көп, ошондуктан бир жылга, кийинки жылга калтырылды. Жакын арада акча бөлүнүп берилет дагы. Түштүккө 5 000 студенттик орун, түндүккө 5 000 студенттик орун, 7 область, анан Ош Бишкекке ошо жатаканалар бардык заманбап шарттары менен ыңгайлашкан жатаканаларды куруп бүтөбүз. Эмдиги жылы сентябрда мына ушул иш башталат. Жапаровдун айтымында мындай аракеттер мамлекетке коркунуч келтирет. Бирок албетте өткөн айда болгон депутаттар аралашып көптөгөн кишилердин кызматтан кетүүсүнө, мандатынан айрылуусуна себеп болгон. 75-тин катынын түндүк түштүк маселеси менен кандай тиешеси бар, албетте кызык. Президент муну менен эмне айткысы келди болду экен деген суроо туудурбай койбойт. Бирок бир аз системалык көйгөйлөрдү айткан депутаттар да болбой койгон жок. Мисалы, Эльвира Сурабалдиева 8 март күнү аялдардын эл аралык күнүнө карата тынч акция өткөрүүгө уруксат бергендиги үчүн ыраазычылык билдирип, депутат ошондой эле мындай тынч акцияларды өткөрүүгө буттосу болуп келгендиги, айрым учурларда атайын уюштурулган чагым менен үзгүлтүккө учуратылгандыгын белгилеп, быйыл акция тынч өткөндүгүн айтты. Ошондой эле ал УКМК тарабынан мурда кийин ар кандай кылмыш иштери менен кармалган ишкерлер боюнча маселе көтөрдү. Ал бирок бизнесмендер укук коргоо органдарына арыз жазуудан чочулап калышкандыгын билдирди. Депутат ошондой эле УКМК бул боюнча кимден канча мүлк алгандыгын, алар кайда кеткендигин тактап отчет берүүсү керек деп айтты. УКМК тарабынан аябай көп кемчиликтер кеткен. Азыр жаңы жетекчиликке да кайрылам, сизден да суранам. Арыз муун менен кайрылгандан корккон жарандар көп болуп атат, ишкерлер көбүнчөсү. Тоноп
оокатын алып койгондор көп экен. Ошол ички иштер министр УКМКнын катарындагы адамдар экен. Кызматтан алынган адамдардын да фамилиясы. Анын баары сиз угат болуш керексиз. Бирок деген ал ишкерлерге ачык жазгыла десем, эми ошол эле адамдардын иштери, туугандары прокуратурада иштейт экен, администрация президенти да иштейт экен. Бишкек шаары ушунчалык кичинекей, тууган тушкандары менен элди, ишкерлерди тоноп, аягында деген эл ошол иштеп жаткан жарандарыбыз коркуп, арыздангандан да коркушат. Эгер ошол адамдар арыз мундарын жазса, мен бул каттарды сизге түзмө-түз жөнөтөм. Кабыл алыңыздар деп да суранам да. Аябай көп учурлар болуп атат. Анан суранат элем, мамлекетке өткөрүлгөн мүлк боюнча УКМК расмий тизмени жарыялаш керек. Канча оокат чынында ишкерлерден алынды, канчасы добровольно дегендей, канчасы принудительно, канчасы чын эле ошол мамлекетке өттү деген суроолор келип атат мага. Көпчүлүк учурларда ошол эле иштеп жаткан УКМКнын кызматкерлери өздөрүнө каттап алган, туугандарына каттап алган учурлар көп деп ачык айтылып атат. Бирок буну деген президентибизге жеткирип койгула, арызданганда биз коркуп атабыз, азыр деле коркуп атабыз деп атышат. Рахмат. Биринчи акция боюнча эч кандай бир акцияга, митингтерге биз бийлик каршы эмеспиз. Баягы митингтерди өткөргөнгө, площадка, анан соттордун, прокурорлордун алдына өткөргөнгө деп эле тыюу салынып атпайбы? А Горький парки именно ошо митингтер, акциялар өтчү жер. Ал жерде мэрияга билдирүү берип коюп эле өткөрө берсеңер боло берет. Аны бийликтен уруксат сураштын кереги жок. Мына ушуну жалпы элибиз да түшүнүп коюш керек да. А то жана МПОчулар айтып эле мына митингке тыюу салып салды, антиминти жок, тыюу салган жерибиз жок. Бирок Элвира айым жанагындай лозунгтарды кылганда биздин элибиздин менталитетине, каада салтына каршы келген нерселерди жасабасаңар да. Мисалы алар эми саналуу эле адамдар да 1%га жетпеген адамдар. Анан бүтүндөй 7,5 миллионго чыгып алып, плакатталып алып, анан мындайга бизди колдогула, анан биз тарапка өткүлө деген бул туура эмес да. 7,5 миллион элдин кыжыры кайнап атпайбы? Ошон үчүн анан айтып атабыз да. Жанагыдай лозунгтарды көтөрүп алып, көчөдө басып, анан барып алып ошондой чакырыктарды кылбагыла деп. Эгер биздин элибиздин көпчүлүгү төө амметін Кудай ары кылсын, көпчүлүгү эгер ошондой болсо, анда унчукпайт элек анда. А биз аны наоборот тескерисинче тыйышыбыз керек. Биздин ал каада салтыбызга туура келбейт да булчу. Ишкерлерге иш козгоолор боюнча мен бардыгын айттым. Прокуратурага, Ички иштер министрлигине, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилерине. Арыздар түшсө алгыла дагы калыс текшергиле, калыс текшерип туруп, анан адилет чечим чыгаргыла деп. Сиз айтып аткан жарымын өзлөрүнө алып, жарымын мамлекетке өткөргөн деп аткан боюнча дагы айттым. Аны да иликтеп көргүлө дагы. Ким жарымын чөнтөгүнө алып алган болсо, аны кайтартып мамлекетке бергиле деп. Ким эгерде алып алып, бирөөнүн атына жамынып алып, акчаларын алабы, үйүн алабы, мүлкүн алабы, бизнесин тартып алабы, кайтартып берип койгула деп азыр ошонун үстүндө иштеп атат. Ага жооп кылган президент адамдар каалаган убакта нааразычылык акциясын өткөрө берсе болот деп айтты. Кыргызстанда митинг акцияларды өткөрүүгө 4 жылдан бери тыюу салынып келет. Президент ошондой эле УКМК башкы прокуратуранын жана Ички иштер министрлигинин жетекчилерине ишкерлерден арыз түшсө калыс текшерилип, адилет чечим кабыл алуу тапшырмасы берилгендигин айтты. Ал эми аброй маселеси дайыма түш өлтүргөн депутат Эрулан Көкөлов депутаттардын ыйгарым укуктары анын айтымында өтө төмөн түшкөндүгүн, министрлер аларды дароо кабыл албай коридордо күттүрүүгө аргасыз болгондугу тууралуу маселени көтөрдү. Президент Садыр Жапаров парламентарийдин ыйгарым укуктары көбүнчө өздөрүнүн жүрүм турумунан улам төмөндөп кеткендигин билдирди. Президентке болгон көз боемочулугун көрдүңүз беле өзүңүздүн көзүңүз менен? Кандайлар болгон? Ошондой сиздин жумушуңузда ошондой нерсе болуп атат деп ойлойсузбу? Болуп атат анда санда, бирок мен дароо эле бир күндүн ичинде билип коем. 1-2 күн көп болсо, эң көп болсо бир жума. Көз карашыңыз кандай ошондой нерселерге мисалы? Көрүп атпайсыңарбы? Баарын алмаштырып атпайбызбы? Кээде бир жумада 2 министр алмашып кеткен учурлар бар да. Мисалы мен жаңы кызматка келгенде бажы кызматына бир жумада жума сайын алмаштырып отуруп 4-5 жетекчи алмаштырганбыз. Көз боемочулукка барабыз дегендерден. Андан бери деле 5 жылдын ичинде канча министрлер алмашып кетип атат. Демек ошол эле тарапта иштей бересиз, Ушундай эле көз карашта кетип бересиз.
мындан да алдында дагы. Мен андан да күчтүү көз карашта кете берем. Буйрсын, буйрсын. Күчөтөм дагы. Буйрсын. Рахмат. Садыр Нуркожоевич, дагы экинчи суроода могу депутатский корпус бар го, биздин депутаттык немебизчи аябай төмөн түшүп кетиптир элдердин арасындачы. Тилекке каршы мен түшүнөм, бул көп жагдайларга байланыштуу. Бирок сиз баягы конституциянын гаранты катары мен сизден суранып кетет элем да, ушул депутаттык немени статусту кайра ордуна алып келип берсеңиз. Бул мен элдин арасындагы айтып аткан жокмун. Элдин арасында сөз жүрө берет. Ал туура эле нерсе. Мен ушул министрлердин арасында болуп атканда, мисалы биз министрлерге барганда биз өзүбүздүн көйгөйүбүз менен барбайбыз, Садыр Нуркожоевич. Биз барсак биз элдин көйгөйү менен барабыз. Элдин суроолорун чечкенге барабыз. Кабыл албаганга аракет кылат. Биз көп убакыт мен мисалы жана немеде эле күтүп калам, жанагы азыр билесиз, ар бир министрликтерде охрана бар, жанагы милиция коюп койгон эшиктин алдындачы. Ошол жерде күтүп турасың, мисалычы. Көп убакыт күтүп калган күндөр болот да ал жердечи. Эми мен айтпайм, жалаң эле биз иштешибиз керек же андай сыяктуу нерселер эмес. Просто мыйзамдуулукту ордуна алып келип коюшту суранып атам да сизденчи. Мыйзам боюнча кандай кабыл алыш керек болсо ошо, мыйзам боюнча кандай жазылган болсо ошо мыйзамдуулук алып келишти. Рахмат. Рахмат, Эрулан мырза. Депутаттардын кадырынын түшүп кетиши ал министрден же менден, президенттен эмес. Ар бир депутаттын өзүңөрдөн. Майда чүйдө бир маселени көтөрүп, болор болбос бирдеме менен уят болуп атсаңар элдин алдында, анан эл кантип сыйлайт анан. Депутат деген орчундуу маселени көтөрүш керек. Эл үчүн, мамлекет үчүн жалпы маселени көтөрүш керек. Анан бир болор болбос бирдеме менен неме кылып атсаңар, ал өзүңөрдөн ал. Министрлерди болсо мен депутаттарды күтүүсүз кабыл алганга шарт түзүп бергиле. Эми депутат элдин өкүлү, антип коридордо же болбосо тетиги немеде туруп калбасын. Бул маселе эмне үчүн депутатты көп ойлондурат десеңиз, ал дайыма министрлер менен да, укук коргоо кызматкерлери менен да жолукканда деле депутаттын статусу деген маселени көтөрүүнү жакшы көрөт. Дагы бир маанилүү маселени Жогорку Кеңештин депутаты Гуля Кожокулова көтөрүп алып, президентке сот системасын реформа кылып, сотторго кандай чечим кабыл алууну айтып келген УКМКнын кураторлорунан арылтууну сунуштады. Садыр Жапаров депутатты сотторду көзөмөлдөйт деген адамдардын атын так атоого чакырып, азыр мындай кураторлор жок экендигин айтты. Бирок ошол эле кезде мындай адамдар буга чейин болгондугун да билдирди. Система. Потому что наши суды необоснованно арестовывали, выносились приговоры наспех по указанию каких-то кураторов, судей. Может, мы как-то сможем решить вопрос о том, что надо ликвидировать эту вообще практику кураторов, судей? Когда наши судьи будут руководствоваться Так только... айтыңызчы, ким кураторство кылып жүрөт, мисалы? Аты жөнүн айткыңыз, фамилиясын. Насколько я знаю, что судьи сами говорили, что сотрудники Нет, ГКНБ... судьи сами говорили эмес. Мурдакыдай айтыңызчы, мурда... Сотрудники ГКНБ, сотрудники... Манас деген болгон, Алмамбет деген болгон. Дагы кимдер болду эле? Куратор. Я их не всех знаю по именам, не буду скрывать, судьи сами говорят, что... Сулайманкулов деген фамилияны укпайсыңарбы? Жок. Сулайманкулов? Жок. Нет, я имею в виду... Вы неправильно поняли. Сотрудники именно ГКНБ, кураторы. Жок, андай да жок. Буга чейин болгон, моюнга алыш керек. Болгон, болуптур. Аны мен баарын билдим. Мындан ары андай жок. ГКНБ, МВД, прокуратура деген. Ар ким өзүнүн ишин аткарат. Анан бая мурдакыдай бөлүм башчысы, администрациядагы бөлүм башчы. Куратор болуп алып, өзү сот, өзү прокурор, өзү милиция болчу. Аны деле көрбөдүкпү? Биз көрдүк го баарын өтүп кеткен заманда. Азыр андай жок. Мен аган катуу эскерткенмин. Эгерде мурдакыдай болуп, жана Алмамбет менен Манастын катасын кайталасаң, анда сен камалып кетесиң деп. Садыр Жапаров тиешелүү адамдарга сотторго буйрук берип, алардын ишине кийгилишпегиле деген талап коюлгандыгын, судьялар эч кимге чалып тапшырма бербей тургандыгын кошумчалады. Дагы бир маселе боюнча сөз айткан Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрин дайындоодо татыктуу кадр табылбай кыйналгандыгын да кошумчалады. Анын айтымында өзгөчө кырдаалдар министрлигине сунушталган 10 талапкердин 9-у коррупцияга тиешеси бар болгон. Бир эле мисал, кече күнү министрде өзгөчө кырдаалдар министрлигине кандидаттарды издеп 10 кандидатты сунуштасам, 10-нун 9-у коррупционер деген жыйынтык менен чыгарылды мына. Аны сунуштасаң деле, ой, ал бул ишке аралашкан, анын иши тигил ишке аралашкан, бул тигиндей, бул схемщик, андай мындай деп. Айтмайт эле таза министр болчу кадр калдыбы Кыргызстанда, барбы деп.
Ошон үчүн мына ушундай иштер болот. Мугалимдер көптөн күткөн апрель айынан баштап айлык акынын көбөйүүсү быйыл ишке ашпай калдыбы? Айтор бүгүн депутат Табылды Муратбеков мугалимдер убада кылынган айлык акыны көтөрө албай калат деген кооптонуусун билдирген. Жогорку кеңештин 11 марттагы жыйынында ал аймактардан келген мугалимдер, анын ичинде биология, география жана тарых сабактарынан берген мугалимдерге ага кайрылып жаткандыгын билдирди. Курултайда мамлекет башчысы мугалимдердин айлык акысы апрель айынан баштап 100%га көтөрүлөрүн жарыялап, баарын кубандырды. Мугалимдер кубанып, ыраазычылыктарын билдиришти. Бирок эсиңиздерде болсо, мурдагы министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун тушунда айлык акыны көтөрүү жөнүндө сөз болгон. Бирок чындыгында көбөйүү минималдуу болгон. Эми Билим берүү министрлиги муну алдын алып, мугалимдердин сааттарын кескин кыскартып, айлык акы аз болуп жатат. Бул силер үчүн тамашабы. Биз бул көбөйүү STEM жана англис тили мугалимдерине гана тиешелүү экенин билдик. Орус жана кыргыз тилдери, тарых, дине тарбия жана башка мектеп сабактары боюнча мугалимдердин айлык акысы көбөйтүлбөйт. Алардын айтымында бул 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн биринчи этабына байланыштуу. Болжол менен бул сабактар модернизацияланган. Демек, алар көбүрөөк мамлекеттик колдоого ээ болушат. Ал министрликтен маалымат берүүнү талап кылды. Республика боюнча мектеп мугалимдери ушул апрель айында боло турган айлык акыны көтөрүүгө тынчсызданып жатышат. Ысык Ата районунун мугалимдер коомчулугунда апрель айында бардык эмес, айрым мугалимдер гана айлык акы алышат деген маалымат тарагандыгын билдирген. Нарын облусундагы мугалимдердин ушул сыяктуу даттануулары мурда маалымат каражаттарына да жарыяланган. Ал эми депутат Алтынбек Кылычбаев мугалимдерге жана дарыгерлерге ипотекалык турак жай берүү боюнча күч-аракеттерди күчөтүүгө чакырды. Анын айтымында УКМК кызматкерлери менен милиция кызматкерлери алып келген мамлекеттик ипотекалык мүмкүнчүлүктөрдү медицина кызматкерлери жана мугалимдер үчүн да ушундай эле механизм түзүлүшү керектигин билдирди. Президент Садыр Жапаров жакында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, Коргоо министрлигин, мамлекеттик коопсуздук кызматынын жана ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин ортосунда 1050 батир бөлүштүрүүлөрүн жооп берди. Бишкектен канчага деди элек? 1000 медицина кызматкерлерине беребиз дегенбиз, беребиз. Азыр аскер кызматкерлериникин бүтүрөбүз. 1050 квартира бар. Бул улуттук коопсуздук кызматына, Коргоо министрлигине, анан милиция кызматкерлерине и госохрана ушуларга ошону берип бүтөбүз. Андан кийин ошол бере баштайбыз. Бирок бая аралаштырып берип атабыз мугалимдерге, медиктерге, баягы үйлөрдү тапшырып атабыз го, бүткөн үйлөрдү. Берип атабыз 100дөөн, 200дөөн адамдарга. Ал эми кечээ чыккан видеолор темасына кайрылып келсек, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жусупбек Коргонбай уулу депутат Камчы Бекташевдин иниси Шайыр Бекташев менен кумарканага көп суммадагы каражат утуруп жибергендиги тууралуу сүйлөшүү чын эле болгондугун ырастады. Анын айтымында бул сүйлөшүү качан болгондугу эсинде жок. Мурдагы эл өкүлү суроолорго жооп берип жатып, интернетке тараган видеону өзү да көргөндүгүн, бирок сүйлөшүү качан, кайсыл жерде болгондугу эсинде жок экендигин айткан. Качан сүйлөшкөнүбүз эсимде жок. Бирок сүйлөшкөнбүз. Видеону көрдүм. Каякта болгонун билбейм. Бирок бул жерде сүйлөшүү болгон. Мен эми жалган сүйлөмөк белем. Болгонун болгондой да. Эскерте кетсек, кечээ соц тармактарда Коргонбай уулу менен Шайыр Бекташевдин кумаркана боюнча сүйлөшүүсү делген тасма тараган. Анда Коргонбай уулу менен Ташеев казиного 1,350,000 доллар утуруп жибергендигин айтып, аны төлөөгө Крым авторитет Камчыбек Ташеевдин операциясы учурунда өлгөн Камчыбек Көлбаевдин кешеси бар экендиги айтылат. Видеодо Жусупбек Коргонбай уулу ушундан улам мандатынан да ажырагандыгын айткан. Ал эми бүгүн болсо ал экөөнүн сүйлөшкөн дагы бир видеосу тарап. Анда Шайыр Бекташевдин агасынын атын колдонуп, жогорку кеңештин мурдагы депутатынан 1 миллион доллардан ашык акча талап кылган деп айтылат. Кара булут айланган кезде деле баары биз турабыз. В любом случае биз жардам беребиз, биз күйөбүз. Башка эч ким эме кылбайт. Жаман жагына кетип калган болсо, анда уже жөн карап отурбайбыз да. Ошон үчүн эми кичине убакыт болуш керек болуп атат эми. Времяличить болуп атат да кысасы. Баардыгын убакыт таразы. Ооба. Ошо карап эме кылабыз, а так чечип алабыз. Кафе кыдырча жумуштан түшүп калса, анан кийин көмүрдү көтөрүптүр деген ой болбош керек сизде. Мен сага жок. Мурдагы жылы эми айткам. Азыр өзүмдүн баягы ден соолугума коем, дагы азыр эми айтам. Булар ошол кимеле бар, Шайын токтосун ошондорун эле бир жолу неме көрүптү мен жасалмам. Хорошо, мен ойлоштуруп көрүп анан кийин сүйлөшөбүз, хорошо досум. Хорошо. 5 күндөн кийин. Давай, күтөм. Жолугуп отуруп сүйлөшөбүз.
Кээ бир булактар башка депутаттар менен чогуу эле Шайырбек Ташиев да парламенттеги кызматынан да кетиши мүмкүн деп айтып келишүүдө. Талаштуу видеолор же телефондук жаздыруулар жарыялангандан кийин жогорку кызматтагы адамдардын кызматтан кетиши Кыргызстанда кеңири таралган. Бирок ошол эле учурда парламент төрагасы башка депутат мандатын тапшырбайт деп айткандагы жери бар. Мындай видеолор коомчулуктун баамында азыркы Камчыбек Ташиевди жапатырмак жамандап кирген топ анын үй бүлөсүнүн мыйзамсыз иштери боюнча мурдатан эле билип, бул аудиолорду чогултуп келгендигин билдирет. Элдерде номер 2 деп аталган кишинин ушунчалык мыйзамсыз аракеттери болгон болсо, анда номер 1 кантте экен деген суроолор да жаралган. Ал эми дагы бир байлыгы боюнча видеосу чыккан Таймураз Ташиевдин өкүл атасы Жогорку Кеңештин мандатын кечээ тапшырган Кубанычбек Коңгантиевди Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кармады. Кылмыш ишинин чоо жайы боюнча азырынча маалымат берилген эмес. Борбордук шайлоо комиссиясы 10 мартта өзү жазган арыздын негизинде Кубанычбек Коңгантиевдин мандатынан ажыраткан. Эскерте кетсек, 2 күн мурун социалдык тармактарда Кубанычбек Коңгантиевдин 100дөн ашык мүлкү бар экендиги тууралуу видео жарыяланган. Анда ал Бишкек шаардык кеңешинде депутат болуп турганда борбордогу бир катар жерлерди ичарага алып, кийин менчикке чыгарып, көп кабаттуу үйлөрдө, арканда имараттарды салгандыгы айтылат. Аларды апасына жана жакындарына каттатып койгондугу тууралуу сөз болгон. Бүгүн болсо шаар мэри Айбек Чунушалиев өз маегинде Бишкек шаардык кеңешинин айрым депутаттары муниципалдык мүлктү өз кызыкчылыгына пайдаланган учурлар көп экендигин билдирди. Чунушалиев 2025 жылдын 30 январында шаардык кеңеште Жаңы күч фракциясынын депутаттары менен кайым айтышууда айтылган мүлк тууралуу маалыматтарды эске салды. Андагы депутаттарга тиешелүү ижарага алынган 9 жер тууралуу фактылар реалдуу жагдайдын 10-15% эле экендигин, алар укук коргоо органдарына берилгендигин белгиледи. Мен расмий жарыя кылгандан кийин ал маалымат укук коргоо органдарына да берилет. Алар текшерүү жүргүзүшү керек. Бирок калыстык үчүн айтып коеюн. Бир гана депутаттар боюнча эле берген эмеспиз. Андан сырткары ошол мэрияда болгон жетекчиликтин үстүнөн карагыла дегенбиз. Кайсы муниципалдык мүлк ижарага, жеке менчикке чыгып кеткен болсо, ошонун баарын мыйзам алкагында тууган уруубузга чейин карап чыккыла дегенбиз. Карап иликтеп чыккыла. Эгер ошондой көрүнүштөр болсо, анда чаралар көрүлүш керек. Мүлктөр мэриянын менчигине кайтарылып берилиши керек. Себеби биз салыктык эмес кирешелерди көбөйтүшүбүз керек. Ижараны эле көтөрбөстөн базаны дагы кеңейтиш керек деген максатта биз ошондой талап койгонбуз. Бүгүн ушундай видеолор чыгып же кандайдыр бир иш аракеттер көрүлүп аткан болсо, анда ошол иштердин уландысыбы же системдүү жүрүп аткан иштин алкагында болуп жатабы деген ой. Бизде башка маалымат жок. Биз өзүбүздүн мыйзам алкагында болгон укугубузду колдонуп, маалыматтарды бергенбиз. Ошону менен кетип атат. Шаардык кеңештин депутаттары кызмат абалынан пайдаланып жерлерди ижарага арзан алып келгендиги боюнча буга чейин деле айтылып келген. Коңгантиевке таандыкталган мүлктөр тууралуу видеодо ал Бишкек шаардык кеңешинде депутат жана жер комиссиясынын жетекчиси болуп турганда борбордогу бир катар жерлерди арзан баада ижарага алып, кийин менчикке чыгарып, көп кабаттуу үйлөрдө, аркандай коммерциялык имараттарды салгандыгы айтылат. Мэр Чунушалиев муниципалдык кызматкерлер менен депутаттардын өз ыйгарым укуктарынан же таасиринен пайдаланып, шаар мүлкүн мыйзамсыз колдонуу фактылары байкалса, алар чарасыз калбай тургандыгын айтты. Атка минерлердин муниципалдык мүлктү өз кызыкчылыгына иштетип атышында мэрдин да катышы болушу ыктымал деген талкууларга жооп берген Айбек Чунушалиев андай иштер тууралуу билгендигин укук коргоо органдарына берип жаткандыгын айтты. Өзүнүн же жакын туугандарынын катышы аныкталса, мыйзам алдында жооп берүүгө даярдыгын билдирди. Ал эми бүгүн кечээ күтүүсүз жерден кызматтан кеткен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги Урматбек Шамыркановго аскер прокуратурасы кылмыш ишин козгоду. Ага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин офицерин Шамырканов пара талап кылды деп президентке даттануусу негиз болгондугун башкы прокуратура маалымдаган. Маалыматка ылайык, учурда мекеменин кызматкерлери пара талап кылуу жагдайы иликтенип жатат. Урматбек Шамырканов өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары болуп иштеп жүрүп, быйыл 16 февралда гана президенттин буйругу менен министр болуп тайындалган. Ал эми кечээ иши кайра кароо учурунда райондук сотко жиберилген Темиров Лайф жана Айт десе медиа долбоорунун жетекчиси 2 жылдан ашуун убакыттан бери түрмөдө жаткан Махабат Тажибек кызы жогорку соттун 10 марттагы чечиминен кийин жазасын өтүп жаткан мекемеден Бишкектеги тергөө абагына же болбосо СИЗО 1ге которулат. Бул тууралуу журналисттин адвокаты Асель Аргынбаева билдирди.
Анын сөзүнө караганда, жактоочулар Тажибек кызын токтоосуз бошотуу тууралуу эл аралык коомчулуктун жана укук коргоо уюмдарынын сунуштарына аткарылышын талап кылууда. Мисалы, журналисттерди коргоо комитети Жогорку соттун Махабат Тажибек кызы боюнча чечимин кубаттап, бул сөз эркиндигин коргоо жана адилеттик багытына жасалган маанилүү кадам деп билдирди уюмдун Европа жана Борбор Азиядагы өкүлү Гүлноза Саид. Ошол эле учурда дагы бир журналист кармалгандыгы маалым болду. Бүгүн Ички иштер министрлиги журналист Алтынай Арстанбекованы кармалгандыгы кабарланды. Маалыматка ылайык, ага социалдык тармактарда фейк баракчадан чыккан постторго байланыштуу кылмыш иши козголгон. Мунун алдында Facebook'ка эркек кишинин аты менен ачылган баракчаны Алтынай Арстанбекова колдонуп келгендиги боюнча билдирүүлөр чыккан. Ал баракчада бийликти сындаган Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевди колдогон постторду көрүүгө болот. Алтынай Арстанбекова буга чейин Next TV телеканалында иштеген жана акыркы жылдары эркин журналист катары айтылып, Facebook'тагы баракчасында бийликти сындап келаткан. Бул бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын негизгилери болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайтурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.